Секретные материалы. Какие материалы? Секретные, сэр. Мы надеялись узнать от вас об этом. Нет, он ничего мне не передавал. Эти нотки в голосе указывают на сильное волнение. Откуда у вас такое Волнение из-за чего? Социалдык тармактардагы жеке баракчаларга чабуулдар күч алды. Айрыкча журналисттердин аккаунттарын аңдыгандар арбыды. Мисалга ушул жылдын башында Кактус Медиа интернет басылмасынын кызматкерлери жеке жана жумуш боюнча расмий интернет баракчалары чабуулга дуушар болгонун билдиришкен. Массалык кибер чабуулдар Кыргызстанда буга чейин деле болуп келген. 2020-жылы белгисиз бирөөлөр активисттердин жана журналисттердин интернет баракчаларына кирүүгө аракет жасашып, айрым аккаунттардагы сыр сөздү алмаштырып, кайсы бир постторду өчүрүп салышкан. Андыктан бүгүн биз социалдык тармактардагы жеке баракчаларды кантип коргош керек деген маселеге кенен токтолобуз. Сиздер менен мен Наргиза Асекова. Салам. Ушул айдын ичинде Юлия Кулешова аттуу журналисттин социалдык тармактардагы бир нече жеке баракчаларын бузуп кирүү фактылары катталган. Белгисиз бирөө анын аккаунттарына кирүүгө аракет кылганы тууралуу СМС билдирүү кабарчынын кат куржунуна келген. Болгондо дагы Юлиянын телефон номуру аркылуу. Бул ишти кылгандар менин сим-картамдын көчүрмөсүн жасап алышкан деп шекшип жатам. Бул өтө кооптуу. Кантип бирөөлөр менин сим-картама ээлик кылышып, мага келген каттарды окуй алышат. Бул мыйзамсыз да. Менин сим-картамдын дубликатын жасатып алышып, эми алар дагы эмне кыла алышат. Бир нерсе ойлогондон дагы коркосуң. Бирөөнүн сим-картасын көчүрүп алуу же анын дубликатын чыгаруу катардагы жарандын колунан келбейт. Атайын кызматтагылар гана бул сымал маалыматтарга ээлик кыла албаса, башкалардын мүмкүнчүлүгү жок. Айрым жарандар телефондогу номуруна социалдык тармактардагы баракчаларын гана эмес, банк карталарындагы байлап коюшат. Андыктан кибер чабуулга жалангана журналисттер эмес, жөнөкөй жарандар дагы чалдыгышы толук мүмкүн. Бир эле интернет аккаунт ачып же мессенджер менен гана колдонгондор болсо деле кибер коопсуздук боюнча чара көрүп койгону дурус. Сиз коомдук ишкер болбосоңуз, анда хакерлер сизге асылышы мүмкүнбү? Ооба, мүмкүн. Асылууга себептер толтура. Мисалга, социалдык түйүндө сиз талаш жарата турган маалыматты чыгарып же жөн гана аны менен бөлүшүп койсоңуз, же сиздин баракчадагы катталуучулар арбын болуп, аккаунттан жарнама чыгаруу мүмкүн болсо, же бизнес аккаунт ачкан күндө атаандаштар ага чабуул жасашы толук мүмкүн. Ошондой эле баракчаларга кайрымдуулук жөнүндө маалымат жүктөш үчүн шантаж кылып, же болбосо ал жактагы маалыматты жана каражатты уурдаш үчүн дагы чабуул жасашат. Мисалга, шылуундар башка бирөөлөрдүн баракчаларынан менин тууганым ооруп жатат, ким кандай жардам бере алат деген жалган маалыматтарды досторуна же катталуучуларына жөнөтүшүп, банктагы реквизиттерин тиркеп коюшат. Ал эми сиздин жүрөгү жумшак катталуучулар маалыматты тактабай туруп, каражатты которуп салышы мүмкүн. Дагы бир вариант, айрым интернет колдонуучулары аккаунттарында толтура жеке маалыматтарды сактап коюшат. Банк картасынын номурун, эсебин, дарегин жана өзү көп каттаган жерлерди дагы сактап салат. Бирөөлөр менен жазышкан каттар, сүрөт, видео жада калса ачыктаганга болбой турчу интимдик мүнөздөгү дагы маалымат соц тармакта жеке баракчада сакталып калат. Бул сымал баракчаны бузуп кирген шылуун компроматты өзүнө көчүрүп алып, баракчанын ээсин коркутуп жүрө берет. Эгер аккаунтка банк картасындагы байлап салган болсо, анда өлдү дей бергиле, бир тыйын калтырбай шыпырып кетишет. Андыктан жеке баракчаны бузуп кирүүгө себептер толтура. Кызыгы, шылуундар бир гана социалдык тармактардагы эмес, жада калса эң жакшы корголгон мамлекеттик кызмат көрсөтүү органдарынын сайттарын бузуп кире алышат. Эң эле кеңири жайылган хакердик ыкма фишинг деп аталат. Башкача айтканда, балык уулоо. Көз боемучулар бизге керек болгон баракчанын авторизация бөлүгүн кудум өзүнө окшош кылып, дагы бирди жасап коюшат. Тагыраагы логин жана сыр сөздү жаза турчу баракчаны сиз байкабагандай кылып окшоштурушат. Колдонуучу келген шилтеме аркылуу өтүп, жеке маалыматын киргизгенде бардык маалымат шылуундарга жүктөлүп калат. Хакерлер каалаган сайттын дизайнын көчүрүп, жасап сала алышат. Ал анчейин деле оор эмес. Эң негизгиси, жабырлануучунун жеке маалыматын шектүү сайтка киргиздирип алыш үчүн аны эптеп азгырышат. Тагыраагы кайырмакка илишет. Анын жолдору толтура. Мисалга, чоочун электрондук почта дарегинен Facebooktагы сыр сөздү шашылыш түрдө өзгөртүш керек деген билдирүү келди дейле. Анын астына шилтемеси алдын ала тиркелген болот.
Шашылыштан же тажрыйбанын жоктугунан айрым жарандар баракчага дал ошол социалдык түйүндүн дареги эмес, кат аркылуу келген шилтеме аркылуу өтүп кетишет. Анан албетте түз эле шылуундардын сайтына кирип калышат. Эч нерсе шекшибеген жаран сыр сөздү жазып салгандан кийин ал дароо эле ошолордун колуна тиет. Же болбосо мындай болушу мүмкүн. Мисалга социалдык түйүндөгү жеке баракчаңызга кирсеңиз, сизге кызыктуу тесттен өтүп көр деген шилтеме келди дейли. Ал шилтеме аркылуу өткөндө адатта социалдык түйүн шилтеме аркылуу өтүү кооптуу болушу мүмкүн жана жеке маалыматты киргизүүнү талап кылат. Киресизби же баш тартасызбы деген өңүттөгү билдирүү берет. Адатта биз эмне кылабыз? Албетте, коопсуздук боюнча андай билдирүүгө көңүл бурбастан «Игра престоловто мен кайсы каарман боломун» деген шилтеме аркылуу өтүп кетебиз. Ошол эле маалда эгер шилтеме чынында эле вирустук болсо, шылуундар биздин керектүү маалыматтарды өзүнө көчүрүп алышат. Андыктан ага алданбаш керек. Социалдык түйүн аркылуу авторизацияны талап кылган сизге бейтааныш шилтеме же сайттарга кирбеш керек. Баары болбосо дагы кооптуулары арбын. Жеке маалымат, сыр сөздү жүктөп жаткан сайттын дареген кылдат текшерүү кажет. Айрым учурда жасалмасы бир эле тамгадан айырмаланып турат. Андыктан ар бир тамгасын калтырбай окуган туура. Интернет баракчаларды бузуу боюнча кеңири тараган дагы бир ыкма бул тиркеме аркылуу чабуул жасоо. Сиз колдонгон компьютерге атайын тиркеме орнотулуп, сиз клавиатурадан эмнени терсеңиз, баары тең шылуундардын дарегине жетип турат. Ал болсо сиз терген сөздөрдүн ичинен сиздин социалдык түйүндөгү баракчанын же болбосо банктагы логин же сыр сөздү бат эле эсептеп чыгарып коет. Банктардын сайттарында эмне себептен виртуалдык клавиатура колдонуларын эми жакшы түшүнсөңүз керек. Анын баары кибер чабуулдарды алдын алуу үчүн киргизилген. Ал тиркемени орнотуш үчүн көз боемочуларга сиздин компьютердин кереги жок. Алар болгону анын шилтемесин сизге жөнөтүп коюшат. Эгер аны жүктөп алсаңыз, анда шылуундарга жол ачкан болосуз. Эгер сиз анын баарын жакшы түшүнүп, шектүү шилтемелерди өзүңүздүн компьютерге жүктөбөсөңүз дагы, кибер чабуул жөнүндө анчейин жакшы билбеген туугандар же бөбөктөр билбестен аны кошуп алышы толук мүмкүн. Эске тутуп ала турчу маанилүү маалымат. Белгисиз бирөөлөр тарабынан жөнөтүлгөн X деген мүчө кошулган файлдарды ачпаш керек. Тагыраагы чекиттен кийин дал ушул тамгалар турса, анда аны ачууга болбойт. Ибаса, зыяндуу программаларды сизге тааныш адамдарды эле жөнөтүшү толук мүмкүн, эгер алардын аккаунттары дагы чабуулга кабылган болсо. Сыр сөздү автоматтык түрдө жүктөө бул дагы биздин жеке маалыматтарга коркунуч туудура турчу нерсе. Көбүнесе жарандар браузерден сыр сөздү сактап калуу деген жерин тандап, аккаунтка улам кирген сайын убара тартпаш үчүн аны жаңылап жазуудан ээринишет. Бул өтө кооптуу. Анткени сакталып калган сыр сөздөрдү уурдай турчу зыяндуу программалар дагы арбын. Андыктан компьютерге жана браузерге шектүү тиркемелерди жүктөгөндөн алыс болуңуз. Анан албетте сыр сөздү эч качан сактап койбош керек. Уюлдук телефонду бузуп кирүү көп катталбаса дагы ичинен маалыматтарды уурдатып ийгендер жок эмес. Эгер чөнтөк телефондун ичине сыр сөздөрдү же дагы башка маанилүү маалыматтарды сактап койгон болсоңуз, анда шылуундар зыяндуу программалар же дагы башка ыкмалар аркылуу өзүнө керектүү маалыматтарды көчүрүп алышат. Анын кесепетин жогоруда айтып өткөнбүз. Эми кибер чабуулдун татаалыраак түрүнө өтсөк, DNS-ти өзгөртүп коюу. Бул ыкма катардагы жарандарга колдонулбайт. Тагыраагы хакерлер керектүү сайттын IP маалыматын өзлөрүнүкүнө өзгөртүп алышат. Башкача айтканда, көз боемочулар түзгөн сайт сизге керектүү сайттын дал өзүндөй болуп чыгат. Ал баракчада сиз кандайдыр бир иш алып барсаңыз, ал жактагы маалыматтын бардыгы тең ар бир кадамыңызга чейин түздөн түз шылуундарга жетип турат. Социалдык түйүндөрдөгү баракчаларга чабуул жасоонун башка дагы түрлөрү көп, бирок булар эң кеңири тараган ыкмалар. Андыктан келгиле, эми алардан коргонуу жолдоруна токтололу. Шектүү шилтеме жана белгисиз программалардан этият болуудан сырткары дагы кандай чара көрсө болот? Түрдүү тайпаларда биз бир нече аккаунттар менен колдонобуз. Бирок биз колдонуп жаткан сайттын коопсуздугу корголгонбу же жокпу деген суроону дээрлик эч ким деле бере бербейт. Туурабы?
Андыктан сыр сөздөрдү байма-бай өзгөртүп туруу эң маанилүү эрежелердин бири. Жок дегенде сиз үчүн маанилүү делген түйүндө коопсуздукту сактаңыз. Тагыраагы жалпыга ачыктабай турчу жеке маалыматтарыңыз же банктык эсеп боюнча сакталган бир нерсе бар болсо, анда ал жактагы сыр сөздөрдү 2 айда бир же жок дегенде 1 жылда бир жолу өзгөртүп туруу ашыктык кылбайт. Биринчиден, бул эгерде бирөө сиз жөнүндө бир нерсе билип калса, анда сиздин баракчаларды аңдуудан сактап калат. Экинчиден, сыр сөздөрдү жаңылап турсаңыз, аны унутуп калуу коркунучу болбойт. Болбосо айрымдар 10 жыл мурун койгон сыр сөздөрүн сактап коюшуп, чөнтөк телефонун жоготуп ийгенден кийин сыр сөзүн эстей албай убара тартышат. Кесепетинде аккаунтуна, жеке маалыматына жете албай калышат. Экинчиден, сыр сөздү түзүп жатканда аны таталыраак кылганга аракет кылыңыз. Аты жөнүңүз же туулган күнүңүз жазылган сыр сөздөр ишенимдүү эмес. Мисалга, Наргиза 0305 деп койсом, аны шулуундар бат эле таап алышат. Же болбосо, бир гана тамгалардан турган же баш тамгалардан турган кыска сыр сөздөрдү шулуундар семишке чаккандай эле тез эле чечмелеп коюшат. Ал эми сыр сөздөрдү аныктай турчу тиркемелер аны көз ачып жумганча эле аныктап коюшат. Эстей жүрүңүз, сыр сөздө түрдүү символдар канчалык көп болсо, аны бузуп кирүү ошончолук татаал болот. Мааниси бар бир дата же атты койгончо эч нерсе билдирбеген жөн эле сыр сөздү түзүп алуу алдаганча коопсуз болуп эсептелет. Чоң жана кичине тамгаларды бирдей колдонуу сыр сөздү татаалдаштырат. Ага сандарды жана символдорду кошуп койсоңуз, андан да жакшы. Мисалга, сыр сөздү дал ушундай кылып татаалдаштырып салса болот. Же болбосо кыргызча же орусча сөздөрдү латын тамгалары менен жазып коюуга мүмкүн. Ар бир социалдык түйүнгө өзүнчө татаал сыр сөз түзүүгө аракет кылыңыз. Бир эле сыр сөздү ар башка тайпаларда колдоно берсеңиз, анда шылуундардын жумушу жеңил болот. Эгер сыр сөздөрдү жаттап калуу оор болуп жатса, анда аларды атайын сыр сөздөрдүн менеджеринде сактап койсоңуз, ал жакка шылуундардын колу жетпейт. Сыр сөздөрдүн менеджери бул кандайдыр бир интернет ресурска киргенде браузердин кеңейтүүсү жана автоматтык түрдө толтуруу функциясы бар мобилдик тиркеме катары иштеген кызмат. Ал менеджер дагы ишенимдүү болуусу абзел. Эстеп кала турчу эң негизги нерсе бул дал ошол тиркемеде сактала турчу сыр сөз. Бир сыр сөздү жаттап калуу оор деле болбосо керек. Эгер бул дагы оор болуп жатса, анда аны экиге бөлүп туруп, татаал бөлүгүн бир жерге жазып коюп, оңой бөлүгүн жаттап алсаңыз, ага эч ким жете албай калат. Эгер сыр сөздүн бөлүктөрүн ар башка сактап койсоңуз, анда шылуундар сиздин компьютерге же чөнтөк телефонго жеткен күндө дагы сыр сөздүн бир гана бөлүгүн таап, сиздин жеке маанилүү маалыматтарга жете алышпайт. Баса, дагы бир маанилүү жагдай. Гаджеттерди жалпы колдонуудагы түйүндөргө кошууга болбойт. Мисалга, соода түйүнүндөгү акысыз Wi-Fi. Анткени ал хакердин чабуул жасай турчу эң сүйүктүү жайы. Социалдык түйүнгө же мессенджерге 2 фактордук аутентификация кошуп койгула. Мында кайсы бир түйүндөгү сыр сөздөн сырткары телефон же тиркемеге кошумча сыр сөз келип турат. Жөн эле сыр сөз орнотуп коюудан бул алдаганча коопсуз. Социалдык түйүндөрдө почта же байланыш үчүн колдонгон телефон номерун көрсөтүп коюуга болбойт. Эгер аккаунт аларга байланып калган болсо, анда аны социалдык түйүндүн жөндөсүнө кирип жашырып койгон туура. Болбосо хакерлер почта же болбосо телефон номеру аркылуу сыр сөздү оңой эле өзгөртүп алышат. Сиз аккаунтту кайсы жерде, качан колдонгонуңузду эстеп жүрүңүз. Балким арасынан шектүүсүн байкап каласыз. Бул функция ар бир социалдык түйүндүн жөндөсүндө бар. Азыркы заманда интернетсиз же социалдык түйүндөр жок жашоону элестетүү кыйын. Ошол эле маалда бул тайпалар адамдар үчүн кооптуу болушу толук мүмкүн. Андыктан жогоруда аталган ыкмаларды колдонуу сиздин коопсуздукту сактап, кибер чабуулдан коргоп калат. Сиздер менен мен Наргиза Асекова болдум. Көрүшкөнчө.